Намаз окуп жатып, эки жака салам бергенден кийин мурун канап кетсе эмне болот? Болду, намаз бүттү, жакшы эле. Салам бергенден кийин, даже бир жака салам бердиңизби, мурун канап кетти. Намаздан чыктыңыз уже сиз. Ал эсептелет да ошочу. Намаз салам менен бүтөт. Ошон үчүн бизде го эми 2 салам беребиз. Саудияга барсаңыз бир эле салам берип коет го. Африкада бир эле салам берип коет. Андай деле бар. Ортого эле салам берет. Биз оң жака, сол жака алар. Ассаламу алейкум деп кетти. Саудияга барганда, жаназага барганда, көбүнчө 5 вактага булар 2 жака салам беришет. Бирок жаназа намазында ассаламу алейкум ва рахматуллах бүттү алач. Бизде көп баргандар оң жака салам тура берет ошону. Аларга айтып коесуң, "Не? Оң жака салам бергенде сен сол салам берип кете бергиле" деп. Көбүн көрдүк да ошо салам бергенмен турат салам. Билбейт да эми. Биз жакта жаназа окуп жүргөн бу жакта бул качан берет экен деп тура берет. Ал уже бүтүп нары бери басып жүрөт. Яхин. Витр намаз, важип намазды казасы окулат. Каза боюнча тургандар мындай. 5 вакт намаздын казасы бар. Жуманын казасы жок. Так. Пешинин казасы болот да. Экинчиси, витр важиптен казасы бар. Анын казасы важип болчу ошон үчүн. Үчүнчүсү, бир нафилди баштадыңыз дагы, бузу бердиңиз эле, ал дагы мойнуңузда важип болуп калат. Биринчи важип эмес эле, нафил эле болчу. Бирок сиз баштап алгандан кийин ортодо дарат сынып калды, же болбосо кандайдыр бир себеп менен бузулуп калды, ал уже важип болуп калат. Нафил орозо деле. Ооба. Үйдө 5 амал өтсө кандай фазилеттер бар? Эчтеке эмес, ар бир ибадаттын фазилети өзүнчө, зикирдин, Кур'андын, дуанын, машваранын, кызматтын фазилеттери өзүнчө. Мен акыркы жылдары жашоого болгон кызыгуум кетип калды. Жашоого умтулуум жок. Абдан кыйналып жүрөм. Өзүм дин боюнча окууда окуйм. Жаш кезимден эле намаз окуйм. Атам да абатчы. Бирок жашоодо эмнегедир бактысыздык, жашоомдон эле уялчак элем. Жашымдан эле уялчак элем. Азырда адамдар менен көп сүйлөшпөйм. Көбүнчө жалгыз жүрүп ойлоно берем. Алла Тааладан дайыма дуа кылам. Жардам сурайм. Азыркы убакта жүрөгүм абдан сыгылат. Эмне кылсам билбейм, устаз кеңешиңизди бериңиз. Ла илаха иллаллах. Мындай да. Биринчиден 5 вакт намазды жамаат менен окуганга аракет кылыш керек. 5 вакт намазды жамаат менен окуганга аракет кыл. Экинчиси бул шайтандын васвасасы. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Кыжалат, гам, жүрөк сыгылгандын баарынын bundan өткөн дары жок. Ла хаула ва ла куввата илля билланы көбүрөөк айтыңыз. Мүмкүн болсо саарлап 500, кечинде 500. Кудайым буйрса. Анан өзүңүздү илимге аластыңыз, кичине дүйнөбүй иштерди кылыңыз. Колуңуздан кандай бир кесип келет, бир нерсени үйрөнүңүз, сантехниканы үйрөнүң, кирпич койгон кладканы үйрөнүң, же болбосо бир компьютер, ден соолук жакшы болсо бир нерсе тиккенди үйрөнүң, швей жана башка. Адам сөзсүз бир кесиптик ишке да элек болуш керек. Анан Кудайым буйрса, иншалла, намазды 5 вакытын бекем окуп туруң, Кудайга баары бүтүп кетет. Кыжалат болбоң. Зачем кыжалат бол? Эмне кыжалат болсун? Аллага шүгүр кылыш керек. Канча деген адам иманы жок. Миллиард имансыздан сен жакшысың да. Эч ойломош керек бу. Аллага шүгүр кылып